Сөйөктө деген денеде тамтык жок. Мууларынын баары тамтык. Ушу 4 жеринен сайылыптыр. Ушул жерден сайылган бычак ушу артына чыгып кетиптир. Мына мен сөйөктө өзүбүз биптир турган эжеси, анан жеңем үчөөбүз жуудук. Эне акыретке кетти. Ыйманы гана саламат болсун дейм. Gelsin bu жерге. Жанагы кенжебектин бир туугандарын атасын баш кылып алып келип буш жерге элге салсын. Кимдин ким экенин эл чечсин. Эл сот болсун, эл күбө болсун, чакыралы. Келсин уш жерден да түз эсир кылсын. Түз эсир кылсын элдин астында дагы. Тетекке отуруп алып ар кайсын айтпасын. Ар кайсын айтып, ар кайсы жалган маалыматтарды бербесин жана Алтынай Арстанбекова. Туугандар эсели бир туугандар келчү эмес. Мен жакын кошунамын. Апасынын убагында апасына көрсөтпөгөндү көрсөткөн булар. Керек болса өлтүрүшкөн апасын. Акмактар. Анан кайра эми келип алып анан эми Кенжебекти ушинтип атышат. Кенжебек өлгөн жок, мындай тигиндей, анан мынды чыгарып бергиле деп. Ал чыгарып берсе, мына мен азыр биринчи мени өлтүрөт. Муну алып келип туруп элдик сот кылып о жерге таш баран кылыш керек. Таш баран кылыш керек бул. Элдин баары билет. Бул жиндимин деп жанагы документке таянып алып, Сейтин адам алып берген документке таянып алып, ушу элдин баары кечки балдарына уй кайтарган балдарды, деди аралга барган балдарын коркутуп жүргөн ушу Кенжебек. Бул деген кызылдай жала. Кызылдай жала. Жерде чогулган эл ушул айылдын тургуну өз жубайын өлтүрүп алып туруп, анан күнөөнү башка жака оодарып аткан жаран тууралуу маселе буга чейин да козголуп келген. Мына бүгүн дагы ушул айылдын тургундары чогулуп, жана каза болгон маркум жубайынын да жакындары келген. Мына азыр ошол жакындарына дагы бир комментарий алсак деген пикирибиз бар. Өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз. Мен аты-жөнүмдү тааныштырып кетсем, Турдиев Тынчтыкбек, Нарын областына караштуу Эмгекчил айылынын тургунумун. Мен карындашым Турдиева Венера өткөн жылы август айынын 8-inde үйүнөн киши колдуу болуп каза болуп жаткан. Биз тааныштыра кетсем, ошо карындашымдын өлүмүнө себептүү болуп аткан ошо күйөө баладан көз шектенебиз да. Анткени буга чейин күйөө балабыз дагы көптөгөн ур токмок алып чыккен, бизге карындашым айтчу эмес экен бизге. Биз муну деген ошо карындашымды бияктан биз моргтон алып кеткенден кийин жайга берерде мына жеңем турат жанымда, жууп тутканга киргенде ошондо денесинен көк бала да чыккан да. 4 жолу бычак сайылыптыр. Биз ошо акыйкат сот чечип, акыйкат менен акты ак, караны кара деп беришimiz көп-көптөн суранабыз. Биз карындашыбыз коюлгандан кийин бир жумадан келгенбиз Жумгала районуна. Биз Жумгала районуна келгенде ошондо күйөө баланын бир туугандары чогулуп ошол жерде экен, биз келсек. Анан ошондо сиздердин айылдардан бир сакалдуу киши экен. Ошол киши ошо урушуп кетип кубалашып баратканын көрдүм деп айтып берген. Ал биз ошол жерден жолукканбыз да. Анан биз деле айттык ошол жерден, жок, биз андай неме кыла албайбыз. Биз деген акыйкат соттун чечими менен күтөбүз биз деп ошентип биз кеткенбиз ал жерденчи. Андан кийин эле чалышты мага, чалып неметкенде ушундай уруша кетишип, баласы өккө кубалап барып, ушундай колуна бычак карматып, мен карындашым сайдыр ушундай деп немелер чыга баштады. Биз акыйкат соту эле күтүп эле унчуккан жокпуз. Анан ошондо Нарын областына которулуптур сот. Экспертизанын кагазы 1 айдан кийин келет экен. Нарын областына которулганда жол алыстыгынан эми бияктан күбөлөрдү бара алган жок. Тигилерден да келген жок. Бир сот, 2 сот, 3 сотунда өздөрү барган жок. Тиги Кенжебек жактанчы, күйөөнүн жактан шартыбыз жок деп бара албай калышты. Барбай кошту да сотко. Бияктан Доктурбек байке мына уулу экөө барды. Эми бул кишилер деле баягы актыгын тактайлы деп барат да. Кажер болсо дагычы. Биз ошо соттун өкүмүн эле күтөбүз, ошо таза акты ак, караны кара деп эле берсин. Биз ошону эле. Ким күнөөнү колу менен кылганды жазасын мойну менен тарт. Кенжебек тууралуу айтып берсем, Кенжебек эми мындай акылы аябай тайкы дегенден да алысмын да. Чындыгындачы бул деген андай бала эмес. Кайсы мындай акылы асырак адам мында процентке акча бере алат. Ким жасып тетрадка жазып мен баланча кылдым деп ким жазып ошону кыла алат мисалычы. Биз ойлобогон нерсени бул давно бир 2-3 жыл мурун ойлонот да.
мындай адамды билбейм, ал мындай кандай неме менен неме кылышат. А мындай жинди болуш кыйын го. Венаранын атасынын иниси болом эң кичи. Анан эртең менен 7-те милицияга бардык. Милицияга барсак анан 10-до 9-да моргко бардык. Моргко бардык, морг ачылбайт. Анан нары берип туруп анан ал жерден бир аял келди. Анан эмнеси болосуң десем, мен ээси болом деди. Кенжебек иниңизби, иним деди. Анан ошондо тиги аял каргап кирди. Бул бизди куураткан, тататкан. Бирден бербесең өлтүрөм, өрттөйм дейт. Тел каргап сүйлөп кирди, эмне кылсаңар муну жоготкула, бияка келбесин деди. Анан да бир жигит туруп турган бар, сен эмнеси болсоң, байкеси болом деди. Анан алды айтып кирди, ушундай тиги биз тажаткан бул адам эмес, жоготсун, элдин баарынан чыгып калган деди. Анан ал жерден антип мен ана сөөктү алып чыккан байкесине келди, талант беле. Эй, барып топурак сурасыңарбы? Дедик. Анан барабыз деди. Барсаңар баргыла анда. Анан кайра бир убакта келди, жарым саатта, биз бара албайбыз. Колубузда эчтеке жок. Андан көрө сөөктү бизге таштап кеткиле, биз коелу деп. Колуң эчтеке жокко сөөк сен эмне коймогул? Үйүң жок бул жерде. Малың жок, осуну салафан урап туруп жака жеген тасың ит кушка. Дедик. Анан ошондон кеттик. Ана келген жок, ошо анан 40 болду кыздын. Как раз 40 болуп мал союп атканда эле балдар келди, тигилер келип чакырып деп барсак, бир эжеси, бир жестестейт, анан ошо талант чыгарды. Эми акы кыргызчылык кылып үйгө кирди эсимде. Үйдөн сүйлөшөлүп үйгө отурсак анан эжеси айтып атпайбы? Биз Венерадан көрүп атабыз дейт. Ошону шек санап атабыз. Мен айттым, кайсы бетиңди айтып атасыз? Венераны ошо киши эмес деп алып чычкан өлтүрүп алып чыкса эмес болчу. Үйдөн чыкпаса. Анан ошону ызылдаша кеттик. Анан ал жерден анан тиги талантты биздин колубузда жок. Ушинтип келдик. Анан айттык, 40 күн эмне алып аттың отун. Андан сөөк 40 берип, 40 чейин жанакы жоккон келсек, милициядан жолуктук, жээнимен деди бири. Ошо талант өкө келди. Анан биз 25 миң коюп келдик эле, ошону союп атабыз, ошонун этин жеп кеткиле деди. Сен жегени келген жоксуң? Сен болбойт. Жок, рахмат. Анан үйүнө барып жоркан алып эшитип бардык. Аяктан жоркан чөгөн алып кыстын. Майдачаны алып анан машина жүрүп, мына көрдүңбү? Көрдүк. Анан жолго келсек артыбыздан келди, талант өкө. Чай кайдагылар эмнеге? Чай кафеден силер сыйлайбыз. Силердин тамак сураган жоксуң, Кудай болду. Ондай болосун, кайсы бетиңи айтасыңар деп. Десем анан сен жаман киши экенсиң сен. Эл баарын айнтып атасың дейт. Нарыңа чейин устабай, каалаа жерин ичип аласыз. Деп анан көрсө ошол булар ошондор анан ошондо айтканды мен айттым, силер чото жомок айтып атасыңар дедим. Ошо Кенжебекти эле көрөбүз, башкасын көрбөйбүз. Ошо киши колду, ошо Кенжебек колду эле болду кыз. Деп нерсе, жок, анан башкага бура баштады, анан ошондой болот го. Анан биз ошондон көрөбүз, башка эч кимден көрбөйбүз. Анан мурун бул больницага барсак, бир эки чатыр тийип калган турбайбы? Ошо жагынан ичине кирип отурсам, врач аялдар бар, ошолор айтты, кандай кайдан келдиң? Ушундай десем эле, ой, муну жоготсоңор болбойт бул. Көчөгүн ошо больницада жүргөн дейт. Мурунку күндө. Ондай жер чийип коелуп, колуна тагак карбат коюшунда өзү көрүнүп жүрөт больницада. Анан бир күнү урдабызды беле, мен балыкчыда тура эмесмин. Карындашым Токмокто карындашым алып, айкетиги Венера менен күйөөсү балыкчы карат экен, доктурга көрүнөм деп атат. Венераны көргөзөм деп атат деди. Анан жумуштан 4-тө чыгып барып, анан главврачтын кабинетинде эле мен ошол жакта жашап жүрөм. Анан бир туугандарым жолугуп калып, ушундай байкем кызы менен күйөө аласың эмесиң? Эртең менен тентакка кирип кеткенде главврачтын кабинетин көргөздү. Барсам ал Венераны көргөзбөй эле өзүн көргөзүп атат, өзү көрүнүп атты. Венераны кальдурга коюп коюптур. Сен көрдүңбү сен? Жок деди. Эмне көргөзбөйсүң? Мен өзүм көрдүм, сен ден соолугуң жакшы экен деп айтты главврач. Главврач менен монча жылдан бери жашап туруп, кабинети өзү ким экенин да тааныш эмес. Сен кайдан таанысың? Ал Кочкорлук эмен Жумгалдуу экөөбүз тууган болуп чыктык. Карабайсыңбы? Анан акыл, анан келесо дейсиң, келесо эмес да. Мен Турдуя Венеранын бир тууган жеңеси болом. Венерага мен келгениме 15 жылдын жүзү болду, бирок ушул күнгө чейин биз Венеранын жаман сөзүн уккан жокпуз. Жоош кыз болчу, бул тоокто өлтүрө турган эмес болчу. Венераны канча сүйлөшсөк деле жанында дайыма Кенжебек жанында турган. Кенжебек кайда десек эшикте мал тейлеп жүрөт деген, бирок биз менен сүйлөшкөндө дагы
Кенжебек жанында турчу да, ана бизге бирок сабады аны муну дегенин такыр айткан жок. Анткени себеби жанында постоянно жана канжары менен коркутуп турган да муну. Анан ошон үчүн айта алган элек. Биз акыркы Венеранын үнүн 27-июлда апам экөөбүз апама чалыптыр. Апам мен буйруса ушул айда вытегимди алып тишимди салдырып алып нарынга барам деди. Ошондо апам айтты, "Ирас Венера келет экен, тишин салдырып алып" деди. Биз ошо боюнча акыркы Венераны уккан да жокпуз. 8 август күнү сөөгүктү колубузга алдык. Бирок сөөгүктү алганда мисалы үчүн Венераны сабабайт, аны муну деп айтып атат. Мен ага сөөгүктү акыретте деле өзүм жооп берем. Сөөгүктө деген денеде тамтык жок. Мууларынын баары тамтык. Ушу 4 жеринен сайылыптыр. Ушул жерден сайылган бычак ушу артына чыгып кетиптир. Мына мен сөөгүктү өзүбүз биптир турган эжеси, анан жеңем үчөөбүз жуудук. Эми Кудай бу дүйнөдө кыз жакшылык көрбөс, акыретте бейишин берсин. Биз андан башка мыйзам чегинде гана кызды эмет берсин. Биз мыйзам гана чегинде суранабыз. Кудай бардыр. Мыйзам эле чегинде. Кыздын бейгүнөө кетти бизгечи. Ошентип өлтүрүп, ошентип жанын кыйнабай элечи, энесине апарып берсе, эненин ичине баткан кыз кантип үйүнө батпасын? Кантип ошонун байкелери бизге жакшы, анын карындашы бизге жаманбы? Батырат элек, энебиздин көзү бар. Батырат элек да. Бизге өлтүрбөй эле кызыңар моундай кылып атат деп апарып берип койсо, биз чыдап өмүр бою жашайт элек да. Ушинтип өлгөнү, мына апасы делеги күйүттүн айынан апабыз азыр өзүн эметип атат. Өзүн тыштап койду, бирок карообуз менен турат. Апабызга кыйын болду, биз деле жоготу кыйын экен. Минтип жоготобуз деп такыр ойлогон эмеспи. Эшигиңде итиң жоголуп кетсе деле, ошо жок дегенде үйдөн чыккан эмени ичет деп истейт экенбиз. Бирок мисалы үчүн Кенжебекти жол карайт, келет. Бирок биз көр карап атпайбызбы? Бизге келбейт экен. Венера акыретке кетти. Ыйманы гана саламат болсун дейм. Башка айтары мыйзам чегинде, укук коргоочулар мыйзам чегинде өз жазасын колу менен жазадыбы, мойну менен тартсын, мыйзам чегинде тартылсын. Биз ошону гана талап кылабыз. Болуп кандай жолу менен үйлөнүп калышты? Кимдер барды эле? Бул бизге барганда Талант деген байкеси барган, анан эжеси апам аттуу, бирок айта албайм. Айгүл дегенде айтайын дейм. Айгүл эжеси Талант ошо Кенжебек үчөө барган. Жакшынакай биз деле сүйүнүп узатканбыз. Той болсун, эми орун алып кетсин, баарыбыз орун алганбыз. Эми ушул жерден орун алып кетсин деп апабыз деле толкунданган, бирок эми кубанычы узакка созулган жок. Акыры кайгы менен бүттү. Биз жайкысын келип турдук. 2 жолу келип кеттик. Бир жолу келгендегиде Кочкорго боюнан түшүп жатыптыр. Анан бизге чалды. Ушинтип Венера Кочкорго жатып калды. Ой, эмне болуп жатты десек эле, чыгса Кочкорго жатты дейт. Анан биз санабыз тынбай Бишкектеги кыз баарыбыз 3 машина менен келип Кочкорго келсек, Венеранын боюнан түшүптүр. Анан биз Венерадан раматылыктан, ой, эмне болуп түштү десек, түндө турсам эле таштеке болт этип эле бала түшүп калды, билбейм эмне болгон дейт. Сабады беле десек, бирок эчтеке айткан жок. Ошондо эле биз Кочкордун врачтарына тосмо арыз жазып эле биз алып кетебиз. Тиякта Жумгалда болсо, биз Нарында болсо кантип келип турабыз, биз өзүбүз алып кетебиз деп алып кеттик. Алып кеткенден кийин эле Нарынга апарып докторго көргөзүп, лечениясын жаздырып алып, дарылатып алсак, Кенжебек Нарындын соцпомощторуна чейин барыптыр. Мен азыр кайын журтума барсам, мени деген алар өлтүрүп коет. Менин аялымды алып бергиле деп, ошо Нарындан акимге кирип соцпомощун, биздин эмгекчил айылынын соцпомощун, участковый контордо иштеген 7-8 киши менен келди. Келип анан соцпомощубуз да келди, эми жакшы жашап атканда опекун менмин, мага аялымды гана алып бергиле деп күч колдоону менен алып кеткен. Кийин бирок Кенжебек ушу бияка келип айтканда, мен кайындарымдын бир көзүнөн жаш, бир көзүнөн кан алып келдим деп айтыптыр. Андай болгон эмес. Болгону гана мен жашайм, мага алып бергиле деп эле алып кеткен соцпомощтон. Кишилери менен келген. Анан кийинки келгендегиде келсек, үйүндө раматылык Венера үйүнө келип атыптыр. Келип анан биз өзүбүз аны муну болуп, анан кечке отуруп, анан кечинде тетиги белге чейин бакуш акыркы ошенге узатып барды.
ошо боюнча биз көргөн жокмун кызды. Бирок телефон менен сүйлөшүп турду. Мунун өзүнүн телефону бар болчу, аны кенжебек сындырып таштаган. Ошондон сүйлөшө алган. Эмнеге сен телефонду сындырып койдуң десе, өзү эле сындырып алды деп койду. Бирок биз Кенжебектин телефонуна чалган күнү дагы Кенжебек дайыма жанында болгонда, сүйлөп аткан анткени 2 киши турганы угулат да, громкосту коет. Ой, биз бүгүн баргантабыз деп эле мындай сөз менен айтчубуз десек эле, ой, кое туруп кел дебейсиңби? Тиги соңкөлдө мал кессин деп айтпайсыңбы деген менен, ой, жок, биз барабыз, бармай болдук деп айткан күнүбүз болду. Бирок телефон менен күнүгө сүйлөшүп турчубуз. Ошо акыркы сүйлөшкөнүбүз ошо 27-июлда сүйлөштүк. Ошондо 10 чакты күндө буйруса барам, ушу тегимди алып тишим салдырып алып апа деди. Бирок ошо 10 чакты күндүн ортосунда акыры өзүбүзгө сөөгүн алып келип берди. Биз кечинде уктук, ушундай Веняра алга Кенжебек сабап коюп больницада жатыптыр деп уктук. Биринчи укканда ошентип уктук. Бул кайным келди. Ушинтип жумгалга бармай болдук дейт. Анан эмне болуптур десек эле Кенжебек сабап коюптур дейт. Анан деп мен буга үйдөкүйгө апама келсем эле, апам эмне болду? Ака кайда баргантасыңар дейт. Анан апа ушинтип мен бирок жашыра алган жокмун. Апам бирок карап турду. Эненин көзүнчө жаш алып. Анан апа Кенжебек Веняраны сабап коюптур го. Анан больницада экен, ошого баргантабыз десек эле апабыз жаман болду. Анан эле бул бала кел бери жүрүп бармай болдук деп эле биз кийин антиминтип чыккыча эле бир тууганыбыз кирди дагы. А көрсө бул Веняра эрте менен эле өлгөн экен де, бизге бияктан ушу больницада деп эле угуп келатканбыз да, чыккан атканбыз, бирок чыккан жок. Заңча бул бала барды, өзү сөөгүн алып келди. Анан келгенде билбейм, тоокту деле анча кыйнап өлтүрбөйт. Бул деген эми адам да, эмне күнөөсү, эмне жазыгы? Андай эле өлтүргүсү келсе, андай жашагысы келбесе, бизге эле апарып берип койсоду ушу 4 жеринен билбейм, адамды деле мынча мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ушу жерден сайылган, ушул ягынан чыгып отурат. Бак ушинтип колунун баары бош, сөөгүктү жууганда, тирүү адамды жуугандай эле болдук. Мен ушу бир тууган жеңесимин. Анан айла жок эми, жол караса тигилердики түрмөдөн кутулат деп күчкө салат, биз көрү карайбыз, бизге бирок Веняра келбейт. Бейишин гана берсин, андан башка. Мыйзам чегинде гана Кенжебек жазасын алсын. Биздин талабыбыз ошо. Ушул Кенжебекти айтышат го, баягы акыл эси жайында эмес, анан баягы жомоктоп айта албайт депчи. Ушуга кандай карайсыз? Ушу Кенжебек бул жана 99 орукчан дегенге мен кошулбайм. Бул деген мээси өзүнүн мээсинен өтүп кеткен. Бул мээси кыйын. Айылына эл айтып атат. Мээси кыйын үчүн ушун жазып атат. Элге процент беришкен, элден кийин уктук биз. Акыры келгенде бүт баарын уктук. А жолсу мээси 99 киши эмнеге процент берет? Биздин кыз жооштугунан эчтеке, жооштугунан гана бизге такыр эчтеке айтып берген эмес. Такыр айтып берген эмес. Ошо жооштуктан эле бул кызды басынтып алып эле акыры муну өлтүрүп биздин колубузга салып берди. Мыйзам гана чегинде Кенжебек жазасын алсын. Канча бир тууган эле өзү? Веняра 2 кыз 4 эркек биз. 4 агасы бар. 1 эжеси бар. Мектепте окуган, бирок мындай окуга эметкен эмес да, толук бүткөн эмес. Бирок өзүнө тың таза кыз болчу. Биз анткени мына мен келгениме 15 жыл болду да. Бир жаман сөзүн да уккан жокпуз бир туугандар. Бир кыздар билбейм эмечи, бир жаман айтып, сен мындайсың, сен жеңе тигиндейсиң деген жаман сөзүн такыр уккан жокпуз. Акыркы гана сөзүн уже 27-июлда мен тишимди салдырып алып барам апа дейт. Ошондо апам ай боюнча кандай эмеден алды эле ошо? Ал кичинекейинде эми мешикке от жагып, контрамарка меш деп айткандан ошондо алаканы менен басып калган деген мына эке. Жаңы баскан кезинде мешти жайлоду, анан мешти басып алганда эки алакан менен ошондо нетке эме кеткенде эки кол күйүп чөчүп калган. Чөчүп калган. Биз ошо Каргашалы окуя болгон күнү биз ушул Эпкин менен Төбөс айдын ортосундагы Форелде чогуу, ушул биздин аяшыбыз Бакыт баласына тамак берип, биз ушул баарыбыз ошол жерде болдук элек. Биз ал жерге барганда, ал жерде орун жок болуп, биз көпкө күтүп калдык. Бир топ ушу түштөн кийин араң орун бошоп, ушул түштөн кийин тамагыбызды ичип алып, биз караңгыда араң үйгө келип отурабыз. Ал күнү Докторбек аялы келинчеги экөө бул айылда болгон эмес.
Бул эми Доктурбек жөнүндө айта турган болсок, бул Доктурбек өзү карапайым эле адам. Элге ушу айылдын элине эмгеги сиңген, мына 2 баласы тең ден соолугунан чектелген, карапайым. Мына ушунун карапайымдыгынан пайдаланып, жанагы Кенжебектин бир туугандары муну басмарлап атат. Мунун эч кандай эчтекеси жок. Мына жана Алтынай Арстанбекова айтып атат, ушунда соттун баарын сатып алган деп. Бул ошо сотту сатып алгандай шарты болсо, ушул үй жок жүрмөк беле ушуга чейин. Ушуга чейин эне атасынын колунда, эне атасынын үйүндө жашап келди. Ошол жакшы ой тилек менен ушунча жылдан бери чогулткан малын топто ошол үйдү жакшы тилек менен алып отурат, ошол үйдү. Анан ушул каргашалуу окуяга күбө катары муну күнөөлөп атышат. Бул эч кандай Доктурбектин эч кандай күнөөсү жок. Анан мен ушул бир туугандарына кайрылат элем. Ушул убакка чейин ушул бир туугандар каякта жүрдү экен? Ушу Кенжебекти жалгыз айылга таштап коюп, акылы кем деп атасыңар. Умственный развитие асталый деп атасыңар. Эгерде ошол акылы кем болсо, эмне үчүн ушул биринчи группадагы инвалид адамды ушуга опекунство кылып алып берип коюшат? Эмне үчүн ушул айылга таштап коет? Мына ушул уруштун баары ушул тамдан чыгып отурат. Эгерде ушул тамды ушунчалык бир туугандар кыйын болсо, ушул Доктурбекке сатпай эле ошол үйдү ошол Кенжебекке берип койсо болот беле? Ошончолук жанагы тиги Алтынайга жумшаган акчаны, жанагынча жерге жүгүргөн акчаны ушул Кенжебекке жумшап койсо болот беле? Ошол үйдү эмне үчүн кеңешпей туруп, жанагы бир тууганы менен атасы, кичүү бир тууганы болуп атат. Кичүү бир тууганы менен атасы сатып кетип атат Доктурбеккечи. Анан бул Алтынай Арстанбекованын негизи маалыматы туура эмес. Ушул жерде көрүп тургандай айтып атат. Ошол жерде маалыматты туура эмес берип атат. Ошол жерде көрүп тургандай айтып атат да. Бул жерде бир гана Кудай билет, анан Кенжебек билет. Ал жерде окуя эмне болгондугунчу. Бул туура эмес маалыматты берип атат. Таптакыр туура эмес мунун маалыматы. Жөн гана акчага жалданганы билинип турат бул Алтынай Арстанбекованыкычы. Мен ошо суранат элем, ошо Алтынай Арстанбекова. Эгерде чын эле акыйкат болсо, чын эле көз каранды журналист болсо, карапайым элдин көйгөйүн чече турган адам болсо, келсин бул жерге. Жанагы Кенжебектин бир туугандарын атасын баш кылып алып келип ушул жерге элге салсын. Кимдин ким экенин эл чечсин. Эл сот болсун, эл күбө болсун, чакыралы. Келсин ушул жерден да түз эфир кылсын элдин астында дагы. Тетекке отуруп алып ар кайсын айтпасын. Ар кайсын айтып, ар кайсы жалган маалыматтарды бербесин жана Алтынай Арстанбековачы. Мында карап отурсак, жөн эле сценарий түзүп алып эле, жөн эле сен ыйлап кой, сен кыйкырып кой, сен пикетке чыгып кой деп атат алчы. Бүт сценарий менен болуп атат да, жалданганы билинип турат бул Алтын. Анан биз жөн эле спектакль уюштуруп атат. Сен ыйлап койчу, сен сүйлөп кой, сен пикетке чыгып кой деп атат. Эгерде чын эле ушул чындык болсо, Кенжебектин күнөөсү жок болсо, бир туугандардын күнөөсү жок болсо, келсин ушул жерге, жүздөрү ак болсо, келип эл менен жолугушсун ошол. Жана Алтынай Арстанбекова келип ушул айылга келип түз эфир уюштурушсун. Биз күтөбүз эл. Анан байын Алтынай Арстанбекова айтыптыр, эл биз менен келип, Бишкекке келип бизге түз эфирге келгиле деп. Биз эмне үчүн барабыз? Келсин ушул жерге. Ушул окуя ушул жерде болуп атат, ушул жерге келип бизден дагы маалыматты алсын. Бул мына нарынга канча жол барып келет? Ошол празднойду барып келген, празднойду араң таап барып келип атат. Ошондо дагы жана акмактар барбай коюп атат, ошол соткочу барбай коюп атат. Муну барып араң, өзү араң жашап аткан бала. Бул ошончо райондун сотун сатып алды деп атат, областтын сотун сатып алды. Ошону сатып алгыдай ушунун каражаты болсо, ушул тамы жок жүрмөк беле ушуга чейинчи? Өзүңөр ойлосоңор мындай. Анан ошон үчүн мен ушу элден, жанагы органдардан, тиешелүү органдардан мен акыйкаттыкты гана издейм. Акыйкат чечип эле жала да. Жөн эле жала. Там сатып алганда мен болдум ошол жерде кошуналардын немесинде. Анан кийин ушул жерде Сейткан Абышкага дагы таарынчы көп да. Ушул жерде айланайын, садаган кетейин, балдарым, келиндерим, кыздарым, менин жашыма жеткиле, 85ке чыккыла, айланайындар, садаган кетейиндер. Кенжебек, сен кутулдум сенден. Мен ушул эмеден, сенин эмгегиңен кутулдум. Ал тамдын ичиндеги жыгаштын баарын ташып алдың. Сен 2 эсе, 3 эсе кутулдум мен сенден. Сен бул тамга тийишпе. Сен бул тамдын акың жок деп туруп берип коюп, кайра эми ушул уялбай туруп тети генеральный прокурорго барып аткан, ыйлап жүргөн уят болот. Мына бул жерде айыл өкмөттүн кыздары бар болчу, баарыбыз кошуналар бар болчу. Ушул жерде айланайын, садаган кетейин, келиндерим, кыздарым деп бата берип, анан кайра ошентип отурган сакалдуу кишиники уят болот. 5 маал намазды окуй эле койсун. Мунун акысы жок Доктурбектин. Там сатып алды. Эмнеге буну күнөөлөйт? Өлтүргөн ал эми бир туугандары эсели бир туугандар келчү эмес. Мен жакын кошунамын. Апасынын убагында апасына көрсөткөн булар. Керек болсо өлтүрүшкөн апасын. Акмактар. Анан кайра эми келип ал, анан эми Кенжебекти ушинтип атышат. Кенжебек өлгөн жок, мындай тигиндей, анан мынды чыгарып бергиле деп. Ал чыгарып берсе, мына мен азыр биринчи мени өлтүрөт.
Sen mantı söyledin de. Ben suyunun ceginde duram. Ben jakın koşunamın. Beni birinci öldüret. Milisa tarafındagilar, sot organdagilar hakikatlaş gerek. Oşonu uşul tetigi narınga dese narınga ketip. Bişkek'e dese Bişkek'e ketkende emne akıllar var. Oşo sot demesindeler de gideler. Doğru emes da. Oşo жерден чечип эле кесиш керек да. Апекимди нормальный балага апеким кылса ошончо жакшы болсун. Ошолордун баарын акыйкатташ керек болчу. Hakikattap durup anан Арсанбековнун үстүнөн арыз жазыш керек. Арыз жазган, арыз жазган. Эмне үчүн ушул жерде уялбай, элдин канча стресс болуп атат, керек болсо тигин аялы стресс болуп атат азыр. Канча күндөн бери, канча айдан бери. Уят болот. Өзү баласы деген индибат болсо, аны тебеле укуктарын тебелеп атышат. Вообще уяты жок булардынчы, уяты жок. Бир эмелеки сот органда иштегендердики уят. Садыр Жапаровка да кайрылыш керек, айтыш керек, Садыр Жапаров угуш керек. Ушунун баарын, ушундай элдин эмесин көгөйүн чечиш керек, угуш керек ошонун баарын. Муну алып келип туруп, элдик сот кылып, бул жерге таш баран кылыш керек. Таш баран кылыш керек бул. Бул бала бакырабызды, менин балдарымды да сабатчу керек болсо. Кымындай балдарымды сабап өлтүрүп кое жатчу. Мен ушул айылда 2006-жылдан бери дарыгер болуп иштейм. Эми акылысы анын кайбай жакшы. Себеби бизге кайрылып калчу, мен бутум ооруп атат депчи. Анан мен деген моундай дарыларды алчумун деп, ошо дарылардын немелерин, сүрөттөрүн кесип алчу да. Бүт кесип алып, мына мага ушундайды гана сайгыла, мага ушулар жагат депчи. Аны мисалы үчүн бизге кайрылган кээ бир оорулардан сурайбыз да, мурун кандай дарыл алдыңыз элесек унутуп калышат. А бул болсо ошонун баарын бүт баарын кесип алып туруп, чөнтөгүнө салып келип бизге көрсөтөт да, мен ушундай дары алчумун, мага ушу гана жагат деп. Дарыланчу, бирок Венераны бирде жолу алып келип бизге бир ушундай болуп атат, Венера ооруп атат деп дарылатып көргөн эмес. Анан Венерага мындай туура эмес эле мамиле жасачу. Мен жок, эч кандай учетко да турган эмес, боюнда бар экенин да билчү эмеспиз. Жок, андай бизге кайрылган жок. Кечинде эле жатып, түндүр маалда эле эшикке чыккым келгенде эле ушу 3 айлык болуп бала түшүп калды. Ал деле ошо жөн жерден түшпөйт да. Жок, мен вообще укуп каптырмын. Ишенбейм. Ушундай эмес бар болчу. Келдим деген да. Жок. Биз ушу боюнда баарында билген жокпуз, андай жок. Бизге такыр Венераны алып келчү эмес, бирок өзү келип ошентип дарыланчу. Кочкорго алып барчу да, көбүнчө. Булар жана Алтынай Арстанбекованы жалдап алып жана каралап атышыптыр. Мен угуп алып келдим атайдын арынан. Ошол эмне дейсиң, тигилер болсо талантты өткөндө 100 000 сом бердик, аяктын оосун жаптык деп ушак чыгарыптыр. Анысын да уктук. Ошол эмне дейсиң? Мыйзам чегинде жазасын алсын. Мыйзам чегинде тергелсин, мыйзам чегинде сот карасын. Куйручак айылынын эли, кымбаттуу туугандарыбыз. Бул bir жерде мен ушул өмүр болуп ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өсүп келдим. Өзүм 68-тен 69-га жетип атам. Ушул кимдин эмне менен дем алып аткан, эмне менен жашап атканын бүт билемин. Анан ушул жерде мен бригадирде болуп иштедим, кампачада болуп иштедим. Анан бул Доктурбектин атасы Нияз менен да мен жестелигим бар мен. Бул кишинин апасы биздин эжелер болчу. Жакшы билем. Анан бул Сейитканды болсо кийин келген булчу Сейиткан. Сейитканды мен аябай жакшы билем. Бунун балдары да кичине мындай шойкомдуураак болчу. Анан бул Кенжебек, Сейиткандын баласы Кенжебек. Бул өзү келесо эмес, бул өтө акылдуунун келесоосу. Себеп дегенде бул жерде эсендин балдарын процентке акча берип, ошону кечиктирип туруп, анан кайра 1 жыл жумшаган мунучу. Проценттин ошо 1 жылга качет этип коюп, кайра 1 жыл иштетип ошону. Анан элдин баары билет муну бүт. Анан ушул келесо, бул келесо эмес, бул акылдуу келесо. Биз эл куйручук эле бир муштумга дай болуп туруп, биригип туралы дагы сотту биз чечебиз. Элдик сот кылабыз керек болсо. Илгери ушул жердечи көчмө сот кылып туруп, ушул жерде сотточу элдин мардап келип туруп. Андан көрөк ушул жерде бүт чогулуп туруп эле требовать этиш керекпиз. Элдин арасына келип сот кылсын деп. Ошондо биз анан Доктурбекти колубуздан чыгарбашыбыз керек. Аяка жибербешибиз керек. Бияка келсин деп. Көпчүлүккө баш ийиш керек сот деген. Сот эмне? Эл шайлаган сотта. Элдик сот. Урматтуу айылдаштар, ушу күч кызматкерлери, ушу Кенжебектин мен ким экенин айтып берейин ушул жердечи. Мен ушу Кенжебек менен маңдай теске кошунамын. Кенжебектин үйү бери болсо, Сейиткан атамдын үйү менин маңдайым. Ушул Кенжебектин
Ким экенин ошо элдерге айтып берейин да. Элдин баары билет. Бул жиндимин деп жанагы документке таянып алып, Сейтин адам алып берген документке таянып алып, ушу элдин баары кечки балдар менен уй кайтарган балдарды, деди аралга барган балдарын коркутуп жүргөн ушу Кенжебек. Жанакы Алтынай Арстанбекова дегенчи чынында жалганчы да. Ошонун комментарийин эле жаздым менчи. Сендей жалганчылар ушул Кыргызстанда бар үчүн Кыргызстан оңолбойт депчи. Ошонунча Кайып айкем айтып да, мени Доктурбек көтөрүп туруп монда койду депчи. Доку айкем келсин мен жаныма. Мени молдермен келет. Элесиң да? Кайып айкемдинчи Кайып айкем молдермен келет. Ошол киши кантип Кайып айкемди көтөрүп бияка коет. Эй, мына көрдүңбү? Мына Доку айкем келип атасың кара. Булчу то киши эмес. Анан кийин бир чычкан өлтүргөн адам эмес. Анан жаракаларына карасаң, Кенжебек мынтип айтыптыр да. Мени келип коркутуп сабап, анан кийин аялыма бычак такатып, чуркап келип тепти депчи. Элестесең, чуркап келип тепкенинчи. Случайный ошентип Доктурбек айкем тебип атса, телефон менен кантип видеого тартып алган жок. Мына логикалык ойлосоңор өзүңөрчү. Кантип видеого тартып албай, же катя записка жасап кантип турду. Бул деген кызылдай жала. Кызылдай жала. Бир туугандарга бүтүп айтам. Жана Чоңдөдөгү жестеси келип үйүн көчүрүп кетип айтып бере. Үйүндө оокаттын түрү бар экен. Элде жок оокаттын түрү бар экен депчи. Ошол жестеси деле күбө болуп берсин ушул жердечи. Куйручка кереги жок мунун. Чим коргонгобу, же Жалал Абадта бир ушундай жер бар, ошака чыгап салсын мунун. Бизге кереги жок. Ошо күнү 8 август экен, анда эле билбейбиз, числону эле билбейбиз. Число менен жумушубуз жок. Күнүгө эртең менен барабыз ошол жака, кечинде келебиз. Эртең менен барабыз, кечинде келебиз, ушундай да. Эртең менен барасам ошо Доктурбектин үйүнүн жанынан Кенжебек жолугуп калды. Анан мен андан кызыгып сурадым, көчөгөнө чайык барбадыңарбы, үйүңөр эмне болду? Кандай болду? Сага эмне истейди дедим да. Ана мага тиги райондун акими үйүмө тиги сарайга чечим чыгарып бермек болду деди. Анда сен аябай чоң кишини кармаган турбайсыңбы? Олар райондун чоң акими кылып бере алабы? Анда кылып берет, ал өзү айтса райондун чоңу болсо кылып берет да. Деп анан ошентип жакшы болгон турбайбы деп анан кийин аны да кубантып өзүм да кубанып ары энимикине кирип 5-10 мүнөт отуруп чай ичип балдар менен учурашып үйдөгүлөр учурашып анан кайра жолго чыктым. Жолго чыггандан кийин кетип баратсам эмеле жолуккан Кенжебек жаныман ороту бусулуп ылдам-ылдам басып, ылдам-ылдам жерди ой басып, ылдам-ылдам басып өтүп кетти да. Анан эмеле сурасам, эмнеге шашып баратасың? Ал шашып бара турган жумуштар деле көп. Анан баарынан сурай беремби? Керектүүсүн сурадым, өтүп кетти. Анан бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин эле артыман кыйкырык чыкты. Доктурбек баласы өкө экен. Эй, токто, өлтүрөм, соём, жоём. Кыргызча тиги дежурный сөздөр. Окуй булар эме болгон турбайбы, урушкан турбайбы? Деп анан кийин тиги Алла Тааланын өзүнүн эскертүүсү бар. Эгер жамандык болуп турса, конуңар менен кайтаргыла дейт. Конуңар менен болбосо, тилиңер менен кайтаргыла, ага болбосо ушул жаман иш болду деп кейгиле чын жүрөгүңөрдөн дейт. Анан андай мындай дегиче эле мен бир 50 метр узагыча эле тилер жетип келишти баласы экөө. Анан кучагымды жайып, улуу башымды күчүк кылып, ай Доктурбек садаган кетейин, ай. Ушул адамга темелбей эле койчу, ушу бир ачууну мага берчи деп момундай жалдырадым. Кудай үчүн. Мусулманчылык үчүн. Улуу башымды күчүк кылып. Анан Доктурбек о жерин ат кыйгармады да мени мондай силкип ыргытып ийди. Андай эмес, Анан мындай сен ойлочу басың, мен бош турам да монда, бош турам. Мындай даярданып турган жерим жок, мындай бош турам, бош. Анан силкип ыргытып ийди. Анан мындай кулап кеткен жокмун, төнсеп туруп калдым. Анан кийин кайра ушул акылды Алла Таала салды көкүрөккө. Эмени тили менен чакырдым. Ой, Доктурбек, токто, анын көмүрдүн мынтыгы бар, атып салат. Жолобо байке деп, да жалдырадым. Көмүрдү билебиз, беш кудай билебиз көмүрдү. Токточу садаган кетейин, ай. Анын баласы экөө текерек ташак менен кубарып кетишти. Ошол көчөнүн башынан 300 метрге чейинки аралыкта болгон окуя да. Анан мен ошол жерден бурулуп, көбөгө кирдим, булар айылдагылар болот, көбө жакта жумушум көбөдө болчу. Андан кийин көрбөй калдым. Көбөдөгү чөптөр чабылып бүткөн. Анан арыктын ичиндеги чөптөрдү чогултуп жүргөм, чаап, бияка кырга чыгарып, сууга даярдап. Анан мындай барган, тиги баш жагына жетип калган, баш жагында бир
150 метрдей бар. Анан баштарым ошондо жарым сааттын тегерегинде эмес, жарым саат 30-35-40 мүнөттүн аралыгында Доктурбек баласы экөө жайма-жай басып ылдый карай өттү. Ушул сөздү силерге да айтып атам, тергөөчүлөргө да айтып атам, сотто да ушуну айтам, Кудайга да ушуну айтам. Эми баары карашсыңарбы? Каршыбыз. Каршы боло бер. Мен Жунусуп Жаманкул. Өзүм Бишкек шаарында турам, бирок ушул Куйручук айылында туулуп өскөн, ушул айылдын эл баласымын, улус байкесимин дегендей да. Анан бүгүнкү күндө мен эмне айткым келет? Мага бул тууралуу өзүм жерлештерим кайрылды. Себеп дегенде 8 август 2020 жылы биякта жана каргашалы окуя болуп, Аписов Кенжебек деген бала өзүнүн жубайын бычак менен сайып өлтүрүп камакка түшкөндүгү тууралуу. Анан кийин бара-бара уже ар кайсы өзүнүн версияларды выдумывать этип туруп, булар эмеге чыккан тууралуу айтып атышты. Консультация бериңиз, жардам бериңиз. Анан мен кол бошобой көп эметкен жок элем, бирок кийинчерээк жанакы Алтынай Арстанбекова деген журналисттин эмесин Facebook'тан выступать этип атканын көрдүм да. Ал жерде түздөн түз эле ошол тергөө амалдары жүрүп атканда тергөөнүн жашыруун купуялуулугун булар эске албай, ошол адвокаттан жана Аписовдун туугандарынан уккан информацияны кылмышы сотко жетелектеп эле момундай болуптур, тигиндей болуптур деп каякта бир жомоктордун баарын өздөрү ойлонуп чыгып алып туруп, бул жерде мен жактап аткан азыркы ушул иш боюнча күбө катары өтүп аткан Солтоев Доктурбекти жана анын баласын каралап жатышат. Анан мен анализдеп карап көрсөм, биринчи эмени көрдүм. Ошол Алтынайдын биринчи жайында чыгарган эмесине Зулушуп генеральный күзүндө чыгарган. Башкы прокурор Зулушуп Курманкулдун комментарийин көрдүм да. Курманкул мынтип жасатат. Ооба, бизде Кыргызстанда мындайлар көп. Эгерде күнөөсү жок кишиге эле милициялар баягы урду сокту кылып сабап туруп айыптоо кылса соттоп жиберип атат. Ошо практикуется, мындай ишти даскананы текшертиш керек деп жаңы келген киши катары мындай элге жагынайын дегендей сүйлөгөнүн угуп, мен сразу ошо эмени алганда комментарий жаздым. Ошо кимдин телефонунан көрдүм эле билбейм, ошол эле телефонго жаздым дагы. Зулушуп сен мындай баягы мамлекеттик чиновник болгондон кийин, госчиновник, башкы прокурор болуп туруп, мындай комментарий бергенге укугуң жок депчи. Себеп дегенде сен бул жерде биринчиден мыйзамсыз келдиң, башкы прокурор болуп. Биринчи. Экинчиден нарушение этики госслужащих, то есть сен генеральный прокурор болуп туруп, мындай указания берип, мындай сөз сүйлөп атсаң, эртең ошол ишти тергеп аткан милиция, прокурор жана сот коркуп туруп, обязательно бул ишти артка кайтарып туруп, күнөөлүү жопко тартылбай калат. Күнөөсү жоктор тартылышы мүмкүн деп мен бергем. Андан кийин мен изилдеп мындай үңүлүп көрдүм, үңүлүп көрсөм кандай болот. 6 артка кайрылдык да. 6 август 2020 жылдан баштап бул азыркы убакта күбө болуп туруп, бирок буга жала жабылып аткан Солтоев Доктурбек жубайы экөө сүйлөшүп туруп, жана Аписов Сейиткан деген аксакалдын үйүн сатып алууга макулдашат дагы. 500 миңге макулдашып, 450 миң сомун берип оформить этип аткан маалда жанакы Аписов Кенжебек деген жубайын өлтүргөн бала келип чыр салып, биринчи уже 6-сында келип чыр салган экен, өлтүрөм, барын кырам жоем деп бир канжар көтөрүп алып жүргөн экен да. Анан ал тууралуу Солтоев Доктурбектин келинчеги арыз жазып, 14 кишиге, күбөлөргө кошуналар көрүп атат да. Жазып алып туруп, арыз эмеге алып барыптыр. Жумгал райондук милицияга алып барып тапшырып, 7-си күнү, 7 апрелде, августта тапшырыптыр да. Ал тууралуу регистрацияны өтүптүр РППдан, бирок эч кандай чара колдонулбай, тигил дальше продолжает. Анан мен угушума караганда ошондо акчаны санап берип атканда 7-чи кечинде уже 7 август күнү санап берип атканда Сейиткан баласынан коркуп, Кенжебектен
каяка барып жатса кандай кылсак да анан булардан суранып акчаны бере элекпиз, кийин беребиз деп койгулачы, бергениңерди айтпагыла депчи. Ошондой кылган экен да, себеп дегенде ал үйдү сатырбайм мен деп чыр салып, эгер сатса анда акчасын тартып алганга чейин даяр болгон окшойт баласы. Жана Кенжебек анан ошо менен эртеси күнү келип туруп атасын издемешетип келип чыр салып, анан кийин бул каны кайнап эмне кыларын билбей солтоюп Доктурбек анан аркасынан колап барган чындык экен. Ал тууралуу жана Кайып аксакал менен мен да сүйлөшүп сурап көрдүм. Бул калып айткан жок, чындыгын айтып атат. Ооба кетип баратканда тиги катуу дулдуңдап басып кетти, анын аркасынан булар кыйкырып кой десем болбой кеткен депчи. Бирок үйүнө барып жеттиби, жеткен жокпу, аны көргөн жокмун. Булар кайра возврат өттү дейт. Бир аз убакыттан кийин, бир топ убакыттан кийин дейт, жарым сааттын аралыгы деп атат, примерно айтып атат. Анан кийин эми бул тууралуу эмне айткым келет мен. Андан кийин жанакы Арыстанбеков айтып атпа, бул көрсөтмөлөрүн алмаштырган, тигинткен алмаштырбай эле бул башынан баштап айтып атат да. Кандай кубалап барып, анан үйүнө жетпей токтоп, сууга жуунуп, өзүнө келип, бул да аффектный состояние, жини келип, өзүн кармай албай, мен акчамды берсем, үйүнө алсам. Бул айткан себеби мындай, бириңди түрмөгө, бириңди мүрзөгө жөнөтөм деп ушундай издеваться эткенде токтой албай кетсе керек да. Анан кийин тең туштарды чакырып, жанакы Эпкинде форель деген балык эметкен, өстүргөн жерге булар кетиптир, саат 10-11-де кетип калат, ошойдон келген эмес. Кечинде келип билип атат, что тиякта убийство болуп, келинчегин кимдин Аписов Кенжебек өлтүргөн. Андан кийин дальше үңүлсөк, вот кошуналары, туугандары, жана милициянын кызматкерлери менен сүйлөшсөм айтып атат, ал өзү өлтүрүп туруп, аялын анан кийин туугандарына, эжесине, байкелерине, инилерине чалып ушундай болду, өлтүрүп алдым дегенде анан алар тиги кошуналарга, туугандарга чалып туруп карап койгулачы, чын айтып атабы же алдап атабы десе, анан кийин жанагы Шеке деген бала тиги Кожоналовдун баласын жана эменин охранасында турган кишини эстип алып туруп экөө барып көрүп атышат да. Самом деле келинчегин өлтүрүп койгонун көрүп, анан бири-бирине звонтешип, айыл өкмөткө чейин звонок жеткенден кийин анан милиция чакырып келип алып кетип атат да. Кылмыш менен таанышып атканда бир килейген шамшар турат дейт. Тергөөчү айтты дейт, мына могу менен сайганы. Жанында эле ошо Маки турат дейт. Эме тиги ал Маки дагы кан экен, тергөөчү айтып бериптир. Могу Маки менен тигил өзүн сайыптыр деп. То есть Кенжебек өзүн Маки менен сайып, кийин баягы аялын тиги менен өлтүргөндөн кийин. Анан ошо менен кылмыш ишинде бул көрсөтмөлөрдү улам монтип өзгөртүп бере берген да. Андан кийин мен да токтоло кетсем, ошол эле Кенжебекти мурда баягы акыл эси соо эмес, мындай баягы жетишпейт дегендей кылып туруп чечим чыгартып, заключение алып туруп, соттук психиатрический экспертизадан анан кийин муну как инвалид кылып пенсия алып жүрчү экен. Ошо урушуп аткан күнү жана жетисинде өзү жини келип атасы айтты дейт, Аписов Сейиткалы. Ушуну мен өзүм акмакмын, муну эмнеге жинди деп калп эле пенсия ала берсин деп документ жазып берип койсом, бул ошонуга таянып алып туруп кетти деп жини келип аткан дейт. Эми муну Кенжебектин аракеттерин кыскача токтолсом, жана үйлөнгөндөн кийин бул барып туруп эме кылат экен. Мурда камкор болуп, ошол жана келиндин апасы өзү камкор болуп, тиги сот аркылуу опека болуп жүргөн экен, опекун. Анан ал опекандан бул 2016-жылы үйлөнгөндөн кийин барып туруп сотко арыз менен кайрылып, Нарын райондук сотуна. Бул мен үйлөнүп алгандан кийин ал Жумгалда Кызыл Тууда жашайт, Куйручук айылында апасын опекундуктан бошотуңуз деп сотко кайрылып, сот канааттандырыптыр. Андан кийин Нарын райондук соту канааттандыргандан кийин Жумгалга чайкы келип, Жумгал райондук сотуна арыз жазып туруп, мени опекун кылгын, мени өзүм экинчи группадагы майыпмын деп туруп жазса, тияктан соцфондда колдоп, анан сот Айдаралиева деген судья чечим чыгарып бериптир. Тиги кимди Аписов Кенжебек опекунду. Ал эмнеге антты? Себеп дегенде 4500 сом пенсия алчу экен. Майыптыгына. Ошол акчаны алыш үчүн Нарынга чейин чуркап барып, эми муну даже керек болсо кээ бир адвокаттар жакшы билбейт. Бул адвокаты жок, эчтекеси жок. Өзү барып туруп жанагын баарын чуркап жазып атпайбы? Аны не каждый сможет, даже билимдүү мугалим болуп иштеген кишилер ошону жаза албайт. Кантип жазашты билбейт. Ал ошону жазып атат. Эми ошол акыл эс соо эмес деп айтса болобу? То есть жана документти туура эмес, подделка жасаган, бул бир. Экинчиден
ошол эле Аписов Кенжебекке соттук психиатрический экспертизадан акыл эс соо эмес деп, невменяемый деп заключение чыгарып коюптур бүгүнкү күндөчү. То есть бул эмне дегендикке жатат? Невменяемый болгондо невменяемый адамды сот жогуна тарта албайт. Сот только териштирип туруп, да, действительно невменяемый деп туруп, аны на лечение направить. Кызылжарга же Чыңгыргонго на определенный срок, может 6 айга, может 1 жылга, андан кийин лечение получил нормальный деп тигилер заключение берип койсо ал бошоп кетет кайра элечи. Бирок ошондо дагы булар жанталашып, жана журналистти жалдап алып, Арыстанбеков Алтынайды. Ал эми Алтынайды мен угуп атам, мен деген Садыр Жапаровдун аялынын подружкасымын деп элдерге акаса акырын ошондой сөз кылат экен да, положительный чечип бергиле, мына Садыр билет депчи. Ошон үчүн аны угуп алып, жана Зулушевдор жагыныш үчүн Садыр Жапаровго комментарий жасатат. Андан башка жумуш жок бу Зулушевдун. Эми бул жерден дагы эмне айткым келет? Ошол эле убакта мен дагы анализдеп тактасам, ошо больницага алып барып жатканда ошо милициянын сотрудниктери, медсестралар жанакы кимде Аписов Кенжебекти кайтарып жаткан, пока жана өзүн өзү сайып салган факт боюнча. Ал боюнча алар айтып атат, эми кесилип кетем, аялым өлтүрүп алдым деп ыйлап атты дейт. Башындачы аны же адвокаты, же жана Арыстанбековасы кимиси ойлоп таап үйрөттү билбейм. Кийин баягы сабап туруп, анан кийин муунтуп, якобы бул ким, Докторбек. Анан баласы тиги бычакты кармап туруп, анан кийин колуна кармап туруп, сайгын деп сайдырды дейт. Эми ошого ишен, кайсы келесе ишенет. Сайса тиги тирүү жанда, жана Турдуева потерпевший Венера, ал качып сайдырбайт да, чынбы? Биринчиден, экинчиден, мына сиз мени бекем кармап туруп, сай десеңиз, бычак кармап туруп, мен колум мынтип койсом, бычак сайылбайт, чыгып калат да жерге, чынбы? Ал биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн, ал Турдуева Венераны өлтүрткөнгө булардын кандай кызыкчылыгы бар, кандай мотив жок да. Булар өлтүрсө, сабаса ошол Аписовдун өзүн сабап, өзүн өлтүрөт эле да, чынбы? Легче же, чем тигини барып сайдырткандан көрө, ал сайылбайт дагы да. Анан эми ошол жомок экенин көрүп туруп, мына милиция, Жумалы районунун милициясы, тиги Нарын областынын милициясы карап туруп сотко жөнөтүп атат да. А бул эмне үчүн Жумалы районуна ишенбей атабыз деп туруп булар барса, жанакы Курманкул Зулушев, тиги ошо Алтынай Арыстанбекованын кийлигишүүсүнүн негизинде биринчи жолу уголовный ишти Нарын областына жөнөтүп атат да, облуска. А буякта сонун эле тергелип атат, эмне үчүн жөнөтүш керек эле? Туура эмес. Ошондо прокуратура, башкы прокуратура туура эмес кийлигишкен. Ошон үчүн Жумгалга жөнөткүлөсө, Жумгалга жиберет. Жумгалга келсе, тигилер митинг кыла койсо, Жумгалдын соту коркуп туруп, тигилерденчи без основания териштирбей туруп эле уголовный ишти берет и прокуратурага жөнөтүп атат да. Кайра тергөөгө деп, кайра тергөөгө жөнөтүш үчүн веский основания жок бул жердечи, незаконно жөнөтүп атат. Эми ал уголовный иш бүгүнкү күндө башкы прокуратура жатат. Ошон үчүн угуп алып, мына туугандары келди. Туугандар менен да мен бүт беседа кылып, булар да арызды жазып, бардык жакка кайрылды. О том, что бул кылмышты ким жасагандыгын, Аписов Кенжебек жасагандыгына булар 100% ишенет и талап кылып атышат. Ошол сыяктуу эле бу Солтоев тараптагы, мына сиздер дагы тарап кылып атасыздар. Азыркы күндө мына мен мындай беседа кылсам баары айтып атат, биз кол коюп беребиз, барыбыздын атыбыздан арызды өйдө жака жеткизгиле дагы дополнительно, чтоб Садыр Жапаров уксун, жана Зулушев, Ташиев, жана башкалар уксун депчи, эл уксун депчи, мондай беззаконияны токтоткула депчи. Кылмышкер кимдин баягы уусу күчтүү болсо эси доого жыгылат болуп атат да бул жердечи. Ким наглый болсо, ал келип туруп буяка подход кыла коюп, мен колдойм сени тигүү деп туруп, анан кийин могул мен эмес могу деп койсо, биз каяка баратабыз? Токтотуш керек да, бул оюнчук эмес, бул тоогурдаган факт эмес. Бул деген киши өлтүрүү фактысы. Киши өлтүрүү фактысы чындай келсе, пожизненный лишение свободага чейин кетиш керек. 10 жылдан 15 жылга чейин, 10 жылдан 12,5, анан экинчи час 12,5-дан 15 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратууга кесилиш керек да. Күнөөлүү ким тың акчалуу болсо, жанакындай бети калың журналисттерди жалдап алып туруп, ызы чуу кылып ийселе, значит, ал утулуп кетип, анан кийин баягы күнөөсү жок адамдар тутулуп. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына күнөөсү жок адамдар отуруп атат тиякта. Солтоев, Докторбек ак жерден жоопко тартылып камалса, эртең башка бирөөнү да камайт, бүрсүгүн дагы бирөөнүн баласы камалат, анан беззаконие кетет анан кийин. Журналисттин
эмеге чыгаргандан кийин айдын тынчыга жазат да. Бул Апис Сейиткандын жанагы салган сарайы боюнча ушул аны буш туруп коесыңарбы? Айыл өкмөт эмне кылып атасыңар? Депутаттар эмне кылып атасыңар? Кайра чыгып келсе, баягыдай балдарыбызды бычак кылыч менен кубалап жүрсө, деп бул элдин баары тынчтанат. Анан биз эми ой юриштер эметип аткандан кийин эми мурун эле мыйзам салынган сарай экен, аны бир мыйзамдын чегинде бир чара көрөлү деп туруп атабыз. Бирок элдин талабы эми аны мына мыйзамдан буйсап тургандан кийин бир кишинин күбөсү анан ошол экеге тиги доктор бекке шылтап тургандан кийин жанагындай тиги психологик эмеси менен деп туруп актай билсе, кайра эртеңки күнү биздин уй кайтарган жанагындай жаш балдарыбыздын ата-энелер чалып атат, жиналышка келип айтып атат. Ушунчасыңар силер эми. Анда кетели бир немеден качып алып барыбыз дең. Бушур сарайын деп айыл өкмөтүнө бизге талап коюп атат азырчы. Анан кийин бул жагында мыйзам чегинде карашыбыз керек. Элдин тынчсыздыгы, элдин ынтымагы деп туруп, ошол Апис Кенжебекти мындай элдин баары эле билет, ал мындай оорулуу дегени мененчи, ал оорулуу эмес, көбүбүздөн акылдуу адам да ал негизи. Анан 92-93 колхоз совхоздор тарады билесиздер 10 жылдан кийин. Бирок мен бала болуп башыма жүн чыкканы жана Сейит Аписов дегендердин мен ошо жизнь уккан эмесмин. Бирок колхоз совхоз тарагандан кийин ал келет дагы кандайдыр бир коррупциялык жол менен келип туруп, өзүнө балдарынын баарына, жердин баарын ээлеп алат. А бизге окшогон иштеген адамдар, который кой биз тиякта жүрөбүз, эл алсын тиякта дегендерди ал элге жетпей ээлеп алат дагы. Ошондон эле кеткен коррупция. Ошондон баштап касчы болсо, керек болсо незаконно алгандыгы үчүн жана баласы Кенжебекечи, тиги Аписов Кенжебекке кайра экспертиза дайындоо жөнүндө вопрос койдук, жана комиссионный экспертиза, борбордук комиссиялык экспертиза коюу жөнүндө психиатриялык. Ал жалган жерде муну психбольной деп туруп, мамлекет алдап, эметип жүргөн акчасынын баарын төлөш керек болсочу. Ошол вопросту коюп атабыз бизчи. Анан жана жерди пускай аны арыз жазгыла териштирсин тияктанчы. А киши законно алган бал, эгерде Чаекте иштеп жүрсө, район центри ошо иштеген жерден алыш керек да. Өзүнө тийиштүү доляны чайым үчүн келип туруп биякта колхоздо бир күн иштебей туруп бир 40-50 жыл жашабаган киши келип туруп эле мен ушаяктык туугандарым ушаяктык болчу деп туруп жерди алып алганда. Туура эмес, конечно. Ал тууралуу жана сарайды буздуруу жөнүндө айыл өкмөт менен биригип туруп сотко кайрылыңыздар. Мен Асанов Талантбек Турганбекович, Куйручу айыл өкмөтүнүн башчысымын. Бул окуяны алгач кошуналары көргөндө мага телефон аркылуу ишенбек деген кошунасы билдирген. Мен ошол замат райондук милиция бөлүмүнө, ошондой эле скорый тез жардам бөлүмүнө билдирүү бергем. Ошол убакта саат убактысын таана билбейм, түштөн оп калган мезгил болчу. Бул окуянын башталышы Турдубек Венера менен баш кошуна дагы биз айыл өкмөтү тарабынан эч кандай макулдук берген эмеспиз. Себеп дегенде опекун болуу боюнча бизге бир нече ирет ожеки кайрылуу кылышкан. Биз макулдук бербегендиктен бул өзү барып чуркап жүрүп, ошол жанагы Жамангул байке айтып өткөндөй сот аркылуу чечим чыгартып келип туруп опекун деген кагаз алган да. Андан тышкары бул ушул окуя болорго чейин Докторбек байке ушунун тамын сатып алатам деп мен контордон жолукканда да айткам. Ушул үйдү албай эле койсоңузчу деп айтсам болбой, жок, баардыгын мен документальный алып атам. Бу жерде эч кандай пикир келишпестик болбойт деген да. Ал убакыттан көп убакыт өтпөй эле мен Сөңкөлдү жайлоосунда болчумун. Ошондон кел атсам, Сөңкөлдүн белине чыкканда ошо райондун акими бир нече жолу чалыптыр. Анан кайра телефон чалуу кылдым. Чалсам бул окуя боюнча көмүр атасына, көмүр деп коючу эмес белек, Кенжебек атасына, Аписов Кенжебек атасына ультиматум койгон. Сен мага сарайымды документтештирип бересиң, анан мен макул болом десе керек да. Анан ал атасы райондук жетекчиликке барган. Райондун акими талант ушундай карган киши экен, баласы оорулуу экен, эми ушунун сарайына кичине жардам кылып документтештирип берип койбойсуңарбы дегенде райондук жетекчиликке мен ушундай жооп бергем: ал жерди мыйзамдаштырып бере албайбыз. Мыйзамы жок кезде эле элдерди, жаш балдарды ал жерден өткөзбөй, ушундай терс көрүнүштөрдү келтирип тоскоолдук жаратат деп ошондой билдирүү болгон. Ошол август айынын бир 5-6 чамасында болгон окуя болчу. Андан кийин эле мына ушул окуя
8 августта болуп отурат түштөн кийин бизге жеткен маалымат боюнча. Биз андан кийин бардык. Барсак үйдүн баары чачык экен. Аябай чачык экен. Анан эч ким эч нерсеге тийген эмес. Кенжебекти ооруканага алып кетишиптир, бирок ал скаваты деп койсок болот. Эми үйүнөн өзүнчө кирген эшиги бар экен, ошол жака жерге төшөк салып туруп, ушундай жатып алган экен да. Өзүн өзү бычак менен сайганбы же кандай болгонун эми ал толук айта албайбыз, бирок ошол окуяда жанагы муунтту деген сөздү мен ошол жерден азыр элестетип атам. Устунда жип байланып жерде стол турган болчу да. Бул балким өзүн өзү муунтканга аракет кылган болуш керек деген ой жаралат да. Ал жерде органдын кызматкерлери, тергөөчүлөр, бардык күбөлөр, ошол агасы, талант, чоңдөбөдөгү Бакыт деген жездеси баары бар болчу да. Ал жерде көп адамдар бар болчу. Менин жанымда кызарттын айыл өкмөтү бар эле, экөөбүз барып, андан ары мен кызартка өтүп кеттим эле. Кенжебекти Доктурбек кубалап өттү деп атат да. Менин оюмча Кенжебекке бул айылда киши жетпейт болуш керек. Жылына ушу 1 майда Куйручук атага той беребиз, дайым биринчиликти алат да. Жөө баскан боюнча ага киши жетпейт да. Анан логикага туура келбейт бул жагы. Анан Кенжебектин бул жерде айылдагы элдер менен дагы ымаласы жакшы эмес. Биз аны соттук териштирүүгө кагаз түрүндө дагы бергенбиз. Ошол аксакалдар соту, ушул Совнарком деп коебуз, суунун ар көйсүндө бизге бир нече элдерден ожеки кайрылуу түшкөн. Ушул Кенжебек балдарды өткөзбөй атат, уйларды өткөзбөй атат. Эми жайдын күнү билебиз, көпчүлүгүбүз эле балдарыбызга уйгай тартабыз да, тести чоңоюп калган балдарга. Анан канжары бар экен, анан кубалайт экен деген сөздөр көп эле айтылып жүрчү ожеки. Анан биз Кенжебектин өзүнө ожеки жолугуп айтып, сарайың бузуп салабыз. Эми өзүң эме болсоң, кой антип балдарга эметке жок, мен анткен эмесмин деп танчы да. Эми бул жерде бир жактуу Доктурбек Солтоев Доктурбекти күнөөлүү деп айтыштан мына могу жердеги элдин баары эле күбө өтүп берет. Кенжебекти бир жактуу актай берүү өзү туура эмес. Бул Кенжебек өзү оорулуу эмес, бул акылдуу адам. Бул акылдуу. Буну эмеге жанагы айтып өттү го бир туугандары. Биз ойлоно элек нерсени алдын ала ойлонуп койгон депчи. Анан урматтуу аткаруу сот органдары, сот аткаруу органдары, урматтуу укук коргоо органдары, мен ушул көптөн көп суранам, ушул ишти акыйкат, калыс жана таза чечип берет деп ишенем. Көчөрбаев Райымбек Айдыралиевич, ушу Апиз Сейиткандын алысыраак туугандары болуп каласыз да, мындай эметке. Биз Дайырбек атадан эметебиз, ушу Дайырбектен нышан бир тууган балдарынан да. Анан кийин эми бул боюнча айтсам, бул ошо күнү биз баягы мындай бирок ыражабыз бир болуп биздин туугандар менен жүрөт. Анан мен бул боюнча эмне айткым келет? Бул Кенжебек негизи көп нерселерге баягы тууган ичинде аралашык деп канча аракет кылдык, тигин-тиминтик ошого катышкан жок да, катышчу эмес. Анан кийин ыражаларыбызга кошул десек да кошулчу эмес. Кызарттан да бир Жаркын деген бала чалып калды да, кайра магачы. Ошол жерден Кенжебек ушинтип алыптыр деп атат, ушу чынбы деди. Анан ошо чын экен десем, мен андан эки тай, бир торпок, анан бир эшек алдым эле да, 100 миңге баалап ошолорду алдым эле деди. Андай боло турган болсоң алып кет деди. Андан мурун тиги ким айтып аткан, тиги Бакытчы. Бу тайларды эмне кылам, 2 тайды торпокту эметиптир, аргамжылап коюптур. Анан буларды мен эмне кылам, эми көзтөпөт тургулачы. Биз бу эмени жашыр тигин-тиминтип ызычуу басылгыча деди. Анан мен айттым, эми муну көздөйлү эме бияка эле туруп коюп коелу, анан бир сыртынан көздөп туралы деди. Эч кимдер албайт деди да. Анан кийин тигидеги Жаркын деген бала чалып калгандан Жаркынга айттым, сен келгениң дагы кел алып кет дедим да. Андай болот. Анан кийин тиги улуу баласы жана Бакыт деген байкесине келип эметти, келди да, анан распискасын көрсөттү. Мына көрдүңбү, мага саткандыгы чындык, могу экен депчи, өзү распискасын көрсөтүп тадынакай. Анан кийин ошол жерден тиги эмеге алып бердик да, мына тиги Жаркын деген балагачы, кызартык балага алып бердик.
тиги бакыт болсо кутулганына ыраазы болду, болду деп алып ыраазы болуп ал кетти да. Анан ошо келинди биз салып бергенбиз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошондо тиги өзү сүйлөп атыптыр мына Кенжебекчи. Биз Кенжебекти көрө алган жокпуз жөнүндө. Ошондо келип алып туруп, менин тиги келинчегимди мына Доктурбек өлтүрүп кетти, тигине мындай кылды деп айтат эле да. Анда антип айта алган жок да. Ал ошонун менен күмөнсөнүп атып, өзү өлтүрүп койгондан бирөөнү жала жапкан туура эмес го. Бул акыйкат. Муну болсо жана Талант деген байкеси бар. Шаарда турат. Өзү жакшы турат экен. Ошодекинин эле кылган чыгармасы булчу. Ошодекинин негизинде эле акчасы көп экен. Ошо ар кимге эле акча чыгат. Жанагы Алтынай Арстанбекова деген чоң кызга мен айтат элем. Айнанайын сен териштире мындай эки элди келип алып туруп, мындай чабыштырып, монттурбей, мындай келип ушенге өзүң келсең болмок, өзүң келип уш жерден сурасаң болмок. Эки тараптуу болупчу. Сен бир тараптуу эле келип туруп, ошолордун акчасына келип алып туруп, аябай сатылып атасың. Бул туура эмес.